Дүйнө жүзүнө кеңири тараган TikTok баракчасына Кыргызстандын жаштары кандай ой пикирде? Анда эмесе, чогуу көрөбүз. Кеттик. Саламатсыздарбы? TikTok колдоносуздарбы? TikTokко болгон көз карашыңыздар кандай азыркы учурда? Азыркы жаштарга бир терс таасирин көбүрөөк тийгизип атат десек болот. Мисалы, убактыларын көп алып, сабактарынан калтырып, көбүрөөк алаксытып алат деген ойдомун да. Сиздин ой пикириңиз кандай? Мен негизи өтө каршымын. Анткени азыркы учурда баардык жаңылыктар, рекламалар ошол жактан болгон үчүн мен көп суроо талап болгон үчүн өткөзгөн ошол азыркы учурда элдер колдонгон TikTok болгондон элдер көбүнчө коомдон ажырап же болбосо ата энесинен убактысын көп бөлбөй калып же туугандарына көп убакыт бөлбөй калып ошол проблема болуп жатат. Ошондуктан мен өтө каршымын. Рахмат. Анда эмесе азыркы учурда коомдо болуп жаткан TikTok баракчасына ой көз карашыңыз кандай? Саламатсызбы? TikTokко менин көз карашым негизинен азыр заман талабына жараша жаштарыбыздын бир тарап болуп кетип баратканы өкүнүчтүү. Социалдык тармактардан эң актуалдуусу TikToктон биз эмнени көрсөк, жаштарыбыз көпчүлүк ошол жака багыт алып кетип атабыз. Ал жакта чектөө жок. Мындайча айтканда жакшы контент бар, жаман контент бар. Анан кээ бир жаштарыбыз туура эмес контенттерди көрүп, жаман жака бузулуп кетип атат. Саламатсыздарбы? TikTok тиркемесине ой пикириңиз, көз карашыңыз кандай? TikTok психологдон жазат. Жалса, Сиздин оюңуздар? Мен да TikTokко каршымын. Себеби азыркы учурда бүткүл дүйнө жүзүндө көптөгөн инсандардын ошол түрткү болуп жатат. Ошондуктан да TikTokко каршымын. Биз Кыргызстандын жаштары TikTok соц тармагына каршыбыз.